Касымалы Баялинов атындагы жаштар жана балдар китепканасында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жаңы лифт ачылды. Анын ачылышы майып жарандар үчүн китепкананын ресурстарын жана программаларын тоскоолдуксуз колдонуусун камсыздады. Долбоорду ишке ашыруу үчүн АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан 2 миллион сом грант катары бөлүнгөн. Мындай лифт Кыргызстандагы коомдук мекемеде алгачкы жолу орнотулду. Бул көрүнүш АКШ жана Кыргыз өкмөттөрүнүн инклюзивдүүлүккө жана жеткиликтүүлүккө болгон биргелешкен милдеттенмесинин белгиси катары саналат. Ачылыш аземге катышкан ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар мындай жабдуулар бардык мекемелерге орнотулса дешет. Мурунку учурда китепкана бул деген шарттары жок болчу да, жеткиликтүүлүк деп коет. Ошол майыптыгы бар адамдарга, коляскачан жүргөн адамдарга негизи шарттар жок болчу. Азыркы учурда ушул лифт койгондон бери эми бизге деген абдан сонун шарттар түзүлүп, биз болсо ар кандай курска барып турабыз, ар кандай жана видео подкасттарды өткөргөнгө мүмкүнчүлүк шарттар түзүлүп жатат дейт. Негизи ушул Кыргызстан боюнча бул абдан сонун үлгү. Кыргызстанда биринчи жолу мындай стилдүү, өтө колдонууга ыңгайлуу, шарттарга толугу менен жооп берген жакшынакай лифт орнотулду. Бул жалгыз эле Баялинов библиотекасына же библиотека тармагына эмес, негизи эле маданият тармагына өтө жакшы үлгү.